Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 10 класстар үчүн физика сабагын баштайбыз. Билим адамдын жанына чындыктын үрөөнү себүүчү курал деп айтылгандай, силерде билимдүү, чынчыл жана адептүү болушуңарды каалаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текшерүү иши. Бул чейректе алган билимдерибизди бышыктоо максатында текшерүү ишин жазабыз. Сабактын максаты: өтүлгөн темалар боюнча билимдериңерди текшере аласыңар. Физикалык формулаларды, чоңдуктарды жана бирдиктерди элестетүү менен маселе иштөөгө калыптанасыңар. Жана ошондой эле логикалык ойлооңорду өнүктүрүп, тырышчаак болууга тарбияланасыңар. Бизге берилүүчү тапшырмалар: биринчи, суюктуктардын же газдардын механикасы бөлүмүнөн. Экинчи, механикалык термелүүлөр жана толкундар бөлүмүнөн. Үчүнчү, молекулалык физика бөлүмү. Төртүнчү, идеалдык газдын закондору бөлүмү. Бешинчи, термодинамиканын негиздери бөлүмүнөн. Бул темалар боюнча биз чейректе окуп, түшүнүк алганбыз. Берилген маселелерди туура жана так чыгарат деген ишеничтемин. Анда бизге берилүүчү биринчи тапшырма: ичинде суусу толтурулган көлөмү 1 литр пластмасса бөтөлкөнү кандайдыр бир суюктукка салганда, ага аракет эткен күчтүн мааниси 7,1 ньютон экендигин билишти. Суюктуктун тыгыздыгын тапкыла. Берилген маселени дагы бир жолу окуп чыгып, физикалык чоңдуктар менен белгилеп алгыла. Андан соң бирдиктер системасына көңүл буруп, маселеге тиешелүү формуланы жазып, аягына чейин туура чыгарганга аракет кылгыла. Экинчи тапшырма: узундугу 80 см болгон маятник 3 минутада 100 термелүү жасаса, лабораториялык иш аткарууда окуучу эркин түшүүнүн ылдамдануусу үчүн кандай маанини алган? Маселени дагы бир жолу окуп чыгып, бирдиктер системасына көңүлүңөрдү бургула. Үчүнчү тапшырма: массасы 5,4 килограммга 200 моль заттын саны туура келген заттын моль массасын эсептегиле. Төртүнчү тапшырма: 100 килопаскаль басым астында көлөмү 41,55 гелий кайсы абсолюттук температурада 20 грамм массага ээ болот? Гелийдин малярдык массасы 0,4 килограмм бөлүнгөн моль. Биз билебиз балдар, 1 килопаскаль берилсе, 1000 паскаль болоорун. Берилген маселени дагы бир жолу окуп чыгып, түшүнүп, чоңдуктарды туура белгилеп, бирдиктер системасына дагы көңүл буралы. Жана маселени аягына туура чыгарууга аракет кылалы. Бешинчи тапшырма: 600 грамм металды 10 градус Цельсийден 60 градус Цельсийге ысытуу үчүн 13,8 килодижол жылуулук сарпталган болсо, ал металдын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу канча болгон? Жана ал
Kaysı metal. Maseleni dagı bir jol okup çygyp, çoňduklar menen tuğra belgilep, birdekler sistemasyna göňül burup, maselege teşeli formulany jazabys. Jana tuğra çygaruga hareket kılabys. Bul berilgen maselelerdi baldar depterge jazyp, mugallim derbiske jönötöbüz. Jana oşondoýle tuğra jana tak çygaruga hareket kılgyla. Kийinki sabakda joluguşganга çeyin sak salamatda bolgula.